Дыйкан менен доңуз бир дыйкандын эгини жакшы чыгып, жайкактап баш алып калганда доңуздар келип, эгинин тебелеп, тумшугу менен жер казып кетчү болду. Бир нече жолу дыйкан доңуздарды кууп чыгарып, эми жолобуз деп ойлоду. Бирок доңуздар болбой эле эгинин ойрондоп жүрө берди. Бир күнү дыйкан доңуздардын азуулуу чоңун кармап алып, аны терекке бек танып салды. Чоң таякты колуна алып, өзүң айдаган эгинде эле ойрондоп жатасың. Сен ошол жазында кош айдаганда кайда элең, деп кулак тупко келтирип туруп, бир чаап жиберди. Тучко коркулдап чаңыра баштады. Ого этер жиндеген дыйкан, кош айдап бүтүп тукум сепкенде кайда элең, деп тумшук талаштыра бир чаапты. Арык чаап сугарганда кайда элең, деп экинчи кулак тупко сокту. Доңуз чаркайланып, чанырып, айласы куруп тегерене баштады. Бирок дыйкандын да жаны кашайган, ага боору ачыган. Андан бетер ачуусу келип дем албастан туш келди келтек менен чаап жатты. Кош айдаганда кайда элең чочко, эгин сугарганда кайда элең чочко, деген сайын келтек таяк тийип жатты. Ошентип дыйкандын эмгегин билбеген доңуз канжалап, чаңырып жатып өлгөн экен.